давай сен не бул жакка карап атасың? Мени кара, сен тартыл съемкага болду. Кара камерага кара. Мен сени азыр могу жерден сотко берсем болот, билесиңби ошону? Кантип сотко бересиң? Сен башта сура, алып берем дегендерге сен эмнеге аларга ишенесиң? Рұқсатын алып коем дедим. Значит, сен өчүрсүң. Эмне кыл дейсиң? Кай жакта жүрдүң көрүнбөй канча жылдың Сен мени тартасың. Жок, Ажамалжан, кем өтөсүң? Потому что менин голосум мени тартасың. Сиз мешать этпей туруңчу, вообще мели байтан бери оң жок. Сина кыз учуп кетти. Бизде сен ырдарда мурда ырлардын авторун билбесең, анда ырчы эмессиң сен. Мен эми элге таанылбасам, эми ичип атам. Даже сөздөрүн билбейсиң, Я кара. вообще мешать этпей туруңчу, эже билбесе жаттап алат. Съемка жака, пожалуйста, мен Клип сурап атам. тартканда оозу түшүп атса кантип тартат? Проблема, түшкөн шугулгону. Сен бузулбагачы сүйлөсөлө, бул жака карай бер деди. Сен үчөөң тең соттон жолугуш. Болду, үчөөбүз сүрөткө тартып алган. Ассаламу алейкум, урматтуу Ош Фильм телеканалы жана ошондой эле Сейет Продакшн YouTube каналдарынын жалпы көрүүчүлөрү, сиздер менен биргеликте биз дайым эле ар кандай кызыктуу видеолорду чыгарууну уланта бермекчибиз. Ал эми кезектеги биздин илмек шоуго түшө турчу инсан ким деп турган болсоңуздар, албетте сиздер эмес бүткүл Кыргызстан балким кызыгып турган болушу мүмкүн. Ал инсан Кыргыз эстрадасынын эң мыкты инсандардын катарын толуктаган, ажарлуу, эң сүйкүмдүү созолонто ырдаганды билген Айжамал Кабылова болмокчу. Айжамал эжекебиз азыркы учурда салондо өзүнүн тышкы келбетин кооздоп тойго даярданып жаткан учуру. Ал эми жаныбызда Жанболот мырза Айжамал эженин жанында жүргөн жакын бир саналаштардын катарын толуктайт. Ошол эле учурда бизге азыр Жайнагүл Тентиева дагы бизге жардамга келет. Эки инсан бизге Айжамал эжени илмекке түшүрүүгө жардам берет. Ал эми алдыда кандай кызыктар кочтой чогуу көрөбүз. Биз азыркы учурда клип тартуунун алдында турабыз. Баарыбыз кызыктарды чогуу көрөбүз. Кеттик. Громкость коюш керек да? Кармал. Алло. Ажмалжы, О, кандайсыз? жақсы. Не кылтасыз? Қазір үйге келдім мен. Салондан шығып, балдарға тамақ жасап қойыншы деп. Соның барда бір ошоға кетіш керек. Оторго барасыз, анан эмеге барасыз, Кара Сууга барасыз? Ооба, сенчи? Мен азыр Кызылкаяга эми кеттим десеңиз, азыр мен мына жактан келетсем ба, сиздин ырыгыңызга клип тартып атышыптыр дең, Жон экөөбүз келаттык элек. Сиз саткансызбы аны? Саттыңыз беле дейм, жана ырдычы акыры сени сүйдүрөмдү. Кимге? Билбейм, бир жаңы ырчы кыз экен. Азыр мына жактан ырдап атыптыр да. Анан сиз жүрөсүз окшойт деп келсем, Клип тартып деп клип тартып атыптыр, ооба. Бул Айжамал Жаныр го десем, эме дейт да, мен сатып алганмын деп ушинтип койду да. Анан Сені сүйдірөмдір деп атабы кен. ошону ырдап атат. Ешқандай сатқан емесмін ешкімге. Анан ал айтат, эме десем, эме дейт. Мен буну сатып алгам деди. Анан Айжамал жерге чалып көрөйүнчү дедим. Аз барып эме кылайынбы, айтайынбы? Сатпаптыр го депчи. Мен сизге азыр чалып билейинчи дедим да. Ал өзүнүн менен ырдап атабы? Сиздин голос менен ырдап атыптыр. Анан кандай бул, сиз клип тартышыңыз керек эле го десем, эме дейт. Буну мен баягындай сатып алдым. Анан Айжамал же ырдайт го десем, ооба билем, ал мен клип тарттым, анан өзүм голосум эми бүттөт дейт. Жаздыргам дейт. Не деди? Феруза дейби, бир бала деген кыз экен. Кайда тартып аттыр азыр? Мына Изюм жакта. Изюм жакта? Мен эмеге Кызылкаяга кетет элем десеңиз, анан ушу менен сурайын десек баягынтип бошобойт да. Анан жанагы бошогондон эме болдук. Жони бар жанында. Этно бар, билесизби? Ошо жака кирип кетаткан жерде экен. Ырдаган жерин тартып атышпы. Эшикте тартып атабы? Эшикте тартып атышат, ооба. Мен азыр мына алысыраактамын да, бир жака келип чалып атам сизге. Хорошо, мен 5 минут канча жыл күттүм өзүңдү кай жакта жүрдүң көрүнбөй канча жыл
голос шығып қалған, голос бүткішем деп ада кілтапен айтқан болчу. Кимден сурадыңар? Кайсы мамаңыз? Ал кимге таандык экенин билесиңер да тура? Кімге тапырмайды, ошо ага бизге айтты да, ошондо тырдасам болот, сен кылтырсаңар болот деп анан Манас деген агай кайсы Манас? Манас. Аны кандай тиешеси бар булурга? билбейм, мен бул жерде тааныйм, ушундай ырдасам болот деген анан кийин голос даяр болчу ырдап турам. Мен сени азыр могул жерден сотко берсем болот, билесиңби ошону? Кантип сотко бересиз? Сен менин менен ырдап атасың. Жок. Биринчиден, экинчиден сен уруксатсыз ырдап атасың. Бул ырдын автору Билбейм, ошо агай мага ошондой авторунду өзүм деп берем, ырдасам болот деп анан кийин клип тарткайын деп аткан элем. Анан бул голос даяр болчу деп ошо голос. Голосун эми чыгарат экен. Голосту мен түшүрсө дагы бул ырга биринчиден автордон өзүнөн уруксат аласың, экинчиден аткаруучудан уруксат аласың, билесиң да. Бул менин последний 2019-дагы эң акыркы жаңырларым. Еще мен буга клип тартып атам да азыр, данный момент. Азыр тартып атасыз ба? Да. Билбейм, бизге ошо тартсаң болот. Өзүң ырдай аласың? Өзүм ошо эсиктеп атам, ошого тартып ушинтип ушул жаккандан мен голос чыгарып коем да. Өзүң ыйлаганыңда угайлычы? Жок, мен азыр голос бүтүлөт да. Кай бүт элек болсун, ошону дагы угуш керек да. Жок, голос бүтүп элек, аранжировка башка бирок, анан кийин голос бүтүп элек, ошого ушуну тартып анан кийин голос даяр болгондон кийин вообще чыгарабыз деген. Болбойт. Неге болбойт? Биз айтпадыбы, автордон өзүм уруксат алып берем, аранжировка башка кылсаң боло берет деди да мага. Сен башта сура, алып берем дегендерге сен неге аларга ишенесиң? Мен ишенем, өзүм ага айтса, ушуну алып берем, тартсаң болот деп анан кийин аранжировкасын агайгабы, агайга чалбайлы го, азыр өзү азыр өзү келет мына жерде. Башка тартып койбойм. Эмнеге тартып коесуң? Тартпайсың. Караң келип кетип атпайбы? Жок, тартпайсың. Ошо бизде ушуп калдык да. Жок. Эже тартып. Неге тартасыңар? Эртеден бери кеч барып кеттик, кыштын күнүндө дагы. А эмнеге башка ырларды ырдабайсыңар, именно ошолорду ырдайсыңар? Именно ушул Ырчы ырдарда мурда ырлардын авторун билиш керек. Сөзү кимдики, обону кимдики, кимге таандык. А сен эмнеге айтты ошону ырдасаң болот деп анан кийин өзүм уруксатын алып коем деди. значит сен ырчы эмессиң, ырдабайсың. Мен ырдап чыгып атам, биз дагы элдин сетинде чыгып атабыз. Ырчылык бул хоббиң экен да, значит. Эгерде сен ырдарда мурда ырлардын авторун билбесең, анда ырчы эмессиң сен. Мен эми элге таанылбасам да, эми чыгып атам эже. Элге таанын элек ырчылар жаңыр ырдайт. Ошого мен сага башка ыр таап берейин. Тамам. Башка ыр ырдайсың. Эмне болду? Неге? Силер тартып атасызбы ошондо? Тартпайт, мен токтотуп Тартып продюсер. жамна күн батканча шалабы. Жок. Силер улантып? Тартсаң мени тартасың. Жок, ажамалжы. Кем Потому что менин голосум мени тартасың. Эгерде бул кыз ырдаган болсо, анда башка сөз, ошол кызды тартмаксың да. Бул жерде менин голосум кетип атат. Ошол акчаны мен да бересиң. Жок, эже, сиздин акчаңыз кереги жок, ажамалжы. Силер тартып бергиле, кеч болуп кетти. Жүрүң, биз сүйлөшүп алайлы. Бул атын ким эле? Аруке. Аруке? Сен тартып бер. Аруке биринчиден бул ырдын авторун билбейт экен. Экинчиден ким предлагать этти, мен авторун өзүм таап берем, сен ырдай бер деген адамга ишенип ырдап атат. А эмнеге сен мисалы ырдап аткан адамдан сурабайсың, автордон сурабайсың? Хорошо, бул менин ырым эмес экен да, мен мисалы өзүм ыр чыгарбайм, бирок мунун автору башка. Автору бизге билбейм, жакты, анан кийин Жаккан ырды мисалы мен деле, мага деле мисалы көп ыр жагат да. Ошол ырларды авторун издеп, таап, ким экенин ошолорду сураштырып, Экинчиси да ошол болупту. Сен тартып бер, мен өзүм Биз тартып турайлы жан да чан жаңа поста. Ооба. Кандай? анда өзүнүн голосун бүтүн анан кийин тартасыңар. Böyle tартып koyalım da şuna күн батканчачы. Жо тартпайсың. А биз эле убактыбыз кетип атат. Канча
жылкыттың өзүңдү кай жакта жүрдүң көрүнбөй канча жыл Токтот, сен атың ким? Баялы? Баялы? Сен клипмейкерсиңби? кай жакта жүрдүң көрүнбөй канча жыл Азыр тарта турган болсоң, мен тартасың. Болбосо токтотосуң. Эже акчасын берип атпайбы? Канча берди? Тарткандан сен деле уялсаң болот беку? Жок, бул акчасын берип атам, мен тартып берип атпайм, эже. Тартып жасап койсом болду да. Анда бул иш жөн калып кетпейт. Майли жөн калып кетпейт ооба. Биз тартып алайлы кымбат акчаны калган сүйлөшөбүз жөн калып кетет. Мына кыз да үшүп кетти. Анда закон жолунда жолугушабыз. Ооба, закон жолунда жолугушабыз. Сиз качан Мен акчасын берип атам, мен өзүм ишенем. Музыканы өчүртүр өзүнүн ырдаганы кайчы? жок ырдабайт, бул эмнеге ырдайт? Эмнеге ырдабайт? Ырдабайт, Ырдачы болуптур, өзүнүн үнүң менен ырдап койчу. ырдабай, сен эмне бул жакка карап атасың? Мени кара, сен тартып съемкага болду. Кара камерага кара. Жок, пожалуйста, ошо бүт эле голос менен деле ырдап койчу. Жок, азыр ырдап койчу. Ким деди мына баланын аты? Баялуу эле. Ким атыңар силердин? Баялуу? Баялы, внимание, обращать ишин деп койчу. канча жыл күттүм өзүңдү Эмне кыл дейсиң? көрүнбөй канча жыл түштүм артымдан кайбирин кууган мезгилде канча жыл түштүм артымдан кайбирин кууган мезгилде Тартипонго тигеле коймучу. Атпайсыңар. Мен кыргызча түшүндүрдүм. Болсо азыр биз мынасын тартып алайлы, эже, анан кийин Эмнеге тартып аласың? Сен тартып алып уже бүтөсүң, бул тилин тартып бүтөсүң да. Көрүнө эле турат. Анан Бирок сиздин голосуңуз менен ырдабайбыз да биз эже. Өзүбүздүн голосу бүткөндөн кийин, азыр уже түшүрүп киргенбиз бүтөт, анан кийин подголостор бүткөндөн кийин укпайлыбы ошол ырды башта укпайлы сен бүт эле күнүңдү укпайлыбы? жок, азыр эмес, азыр тартып алып андан кийин калабыз да. Кийин чыккан. Неге бүтүрүп ошону менен тартпай атасың? Просто время аз болуп кетти, азырча убакыт аз. ал бунукун бүтүшү менен бунукун түбүнө коюп туруп эле аны бүтүрөбүз. Жамалжы, биз айтып турабыз, башкадан голос жаздырабыз. Просто Неге мешайт этпей туруң? сиз мешать этпей туруңчу, вообще мели байтан бери оңчу, мына кыз үшүп кетти. Сен ордуңан жылып ал. кай жакта жүрдүң көрүнбөй канча жыл түштүм артымдан кайбирин кууган мезгилде канча жыл түштүм артымдан кайбирин кууган мезгилде Даже сөздөрүн билбейсиң, кара. Вообще мешать этпей туруңчу, эже, билбесе жаттап алат. Съемка жака, пожалуйста, мен сурамап Клип атам. тартып атканда оозу түшүп атса кантип тартат? Проблема, түшкөн шугулгону. Сен бурулбагачы сүйлөп эле бул жака кара бер деди. Кетет анан кийин. Чочоңуз силер кимис болосуңар? Силерге мен айтпайм ким экенин. Мен өзүм ишимди кылып атам. Силер өзүңөрдүн ишиңизди кылып атам. Тарта берсин, мен просто кыздын оозун карап атам да. Ладно, это түшпөй атат. Ошибкабыз болот, хорошо. Сен толкунганба. Жылып туралычы, мына кыз уялып атат.
Көрчү деген үй албайт да. Жок, бул ырчы эмес, эми болот. Сиз да башта ой алсаңыз керек, жүрүң Айжамалжы бияка жылып тургачы. Жок, мен көргүм келип атат да, кандай кыздар. Сиздин көзүңүзчө толкунуп атып, биз үшүп кеттик. Общий үшүп кеттик. Сиз бул жакка жылып туруңузчу. Машинаңыз барбы? Феруза дедимби? Феруза деп атат, жанашчасы. Сиз кете берсеңиз да болот. Ким дедим да кыздарды? Сен менеджер болосуңбу? Чоң кыз. Эмне болуп турасың? Тартпайсыңар. Бул голос чыкпайт. Жок. Чыкканда да тартпайсыңар. Потому что уруксат алган эмес. Кимден уруксат алышсыз? Уруксат автордон Албайбыз. аласың. Менден Автордан аласың. сизден да албайбыз. Карап турайбыз. Анда хорошо. Эмне анда? Соттон көрүшөбүз. Соттон көрүшөбүз, кете бериң деп атамбы? Все. Сен үчөө тең соттон жолугуш. Болду, үчөөбүз сүрөткө тартып алган. Ана кызды бир жерде көргөндөй болду анда эркине. Кими мына кыз өзчүлүк? Болчу болсун. Айжамал жаганда бул сизге болсун. Мунун баары тамаша болчу албетте. Чында жаман жиним келип калды эле. Бизге бергенсиз очуңузду. Кандай? Жакшы. Кактан силер көрүп отурдуңарбы? Айжамалжан, маанаңыз кандай? Мына кыз мени жаман жиниме тийди да. Кыз анча эмес. Мен уже калтырап калдым эле азырчы. Мен да үшүп кеттим. Сиз урайын деген оюңуз бар беле, жок беле? Себеби кыз урат болчу негизичи. Уруш келе негизи. Кудай эмес, мен канча сүйлөп. Вообще сабырлуу экенсиз. Сабырдуу эле, бирок сен көрүп жиниме тийип калдың азыр. Эмне кылсам деп, жөнүнү карасам бул дагы мени карап мынтип. Бул деле. Анан Уруш керек эле да өзү. мен уже мынтип титиреп калдым да. Да, Эмне кылдым анан кийин токто дедим азыр. Булар менен мен башка тилде сүйлөшөм деп уже бараткам да. Айжамалжан, бир суроо, буга чейин ушундай учур болду беле сизде? Жок, Балким бирөө адашып ырдап алган, же болбосо сөздөрүңүз ырдап алган, балким эмоцияларды. жок болгон. Буга чейин бир жанагы деген кыз бар эмеспи? Мындан канча жыл мурда, бир 5-6 жыл мурда менин үнүм менен тойлорго барып, 1000 сом, 2000 сомго кирип, менин үнүм менен ырдап жүргөн видеолору, мен Москвада жашайт элем ал убакта. Мага чейин келген да ошол видеолорчу. Кийин ага чалып, сен неге мындай кылып атасың, ырдасаң ырда, бирок өзүңдүн үнүң менен ырда деп мен түшүндүргөм да. Хорошо эже, кечирип коюңуз, мындан кийин кайталанбайт деп мага сөзүн берген, бирок андан кийин көргөн жокмун ал кыздычы. Ошундай. Анан азыр мен бул ырга өзүм клип тартам деп как раз азыр Эрнис менен баягы сценарийлерди сюжетный кылып тарта алып атканбыз. Сюжеттерин ал жасап аткан, жаздырып аткан. Анан мына эми февраль бүтсө, марттан баштап тарта алып атканбыз. Анан жана жайнаш чалып, акыры сени сүйдүрөмдү, сиздин үнүңүз менен ырдап атат, бир кыз клип тартып атат дегенде тойго кетип аткан жеримен келдим, чынын айтайын. Мен неге депчи, ырдаса ырдасын, пожалуйста, өзүнүн үндөрү менен ырдасын. Анан негизи бул ырдын автору бир аз мындай капризнийраак киши да. Бир аз капризнийраак киши. Анан ал кишиден мен да улам мындай араң ырларын сурап, араң мынтип ар бир ырдап атканда ар бир строчкасын угузуп, мындай ырдасам болобу? Өзгөрүлбөдү деп сурап, улам сурап туруп ырдайм да. Себеби бул деген бул эме жоопкерчиликтүү нерсе. Анан бул кыз просто так мен үн жаздырып атам. Карасам ооздору түшпөй атат. Анан мен неге деп таң калып калдым да. Мынакей, мына ушундай урматтуу Ош Фильм телеканалынын жалпы көрүүчүлөрү, биздин кезектеги илмек шоу берүүбүздүн каарманы десек болот, же болбосо биздин илмегибизге илинип калган инсан бул баарыбызга белгилүү болгон кыргыз эстрада жылдыздарынын таанымал ырчыларынын катарын толуктаган Айжамал Кабылова болду. Дагы бир рет кол чабуулар болсун анда биздин эжекебизге. Ойлоп турмун, ушу тамаша торго ыйлешип калам депчи. Бирок коркчумун. Чындап, мисалы, звонок келгенде, тойго чакырганда мынтип ойлонуп
бир аз ойлонуп дагы жооп берчүмүн да. Сен мени алдабай атасың го депчи. Бирок мынасында мен Сактанып жүрчүңүз өзү. сактанып жүрчүм, бирок Анча сактанбай калсаң да жакшыраак азыр сактаныңыз. негедир мен өзүмө караштуу адамдар чалган үчүн мен ишенип келдим да. Ишенип келдим. Мүмкүн башка бирөө чалганда койчу деп эле коймокмун да. Сен менин үнүмдү тааныйсыңбы депчи. Айжамал эми акыркы суроо болсун. Ушул кийинки ырчыларга ушундай нерселерге душар болуп калса эмнелерге даяр болуш керек экен? Бир кыскача ой пикириңиз менен бөлүнүшүп кетиңизчи. Мисалы өзүңүздүн жаныңызда жүргөн айтып аткан Жайнагүл Тентиева өзү түшүп калышы толук ыктымал да. Кандай сунушту айтат элеңиз? Балким көрөсүң Жайнаш деген сөздөрдү айтасыз балким. Жайнаш бир аз баягы айтып коет го, сабырсызыраак. Ал точно урат да. Сразу урушуп, мушташып кетет ал. Ошондуктан Жайнаш менен тамашалашып, Жайнашты тамаша тоорго салаардан мурда да бир аз ойлонуп тамашага салгыла. Мен өзүмдү билем, мындай мени 1-2 жолу жиниме тийип мындай эмне кылышы мүмкүн, бирок үчүнчүсүнө мен дагы карабайм. Аз калдыбы демек, аз калды эле. Аз калды эле. Бирок ырдаган кыздан дагы тиги кыз мени аябай мындай кыжырыма тийип койду да. Ушул жери жакшы болду дейт. Анда сиздин кыжырыңыз келген болсо биз өз максатыбызга жеттик, ниетибиз ишке ашты деп эсептейбиз да. Дагы бир жолу кечирим сурайбыз. Ал эми кийинки кайсыл эстрада жылдызы бизден Илмек шоуга түшөт. Барыңыздар көп болуп, бизден алыстабай туруңуздар. Илмек шоу дайым сиздер менен бирге. Болду. Биз кечирим сурайбыз дагы бир жолу. Келгиле. Айына түшүп койгула. Канча жыл күттүм өзүңдү, кай жакта жүрдөң көрүнбөй. Канча жыл түштүм артыңдан, кай бирин кууган мергендей. Канча жыл